Чек ара чечилдиби? 2-октябрда социалдык тармактардын айрым колдонуучулары Ташиев менен Ятимовдун кол алышып жаткандагы сүрөттөрүн коюп, Тажикстан менен чек ара толук такталып, тарыхый чечим кабыл алынды деп маалымат таратты. Тажикстан менен чек ара чынында эле чечилдиби? Атым Айсель, саламатсызбы? 2-октябрда Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Саймумин Ятимов Баткен шаарында жолукту. Алар Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча жаңы протоколго кол койду. Ал арада Фейсбукта бир нече адам чек ара толугу менен чечилди деп сүйүнчүлөп маалымат таратты. Кээ бирлер Кыргызстан канча жер берди деген түмөн түшүктүү суроо салды. Көңүлүңүздү мындай постторго бурайын. Мисалы, чек ара боюнча расмий маалымат бериле электе эле президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси, Ташиевдин тарапташы, активдүү колдоочусу журналист Нургазы Анаркулов Фейсбукта